Жалпы республикалык тест бүгүнкү күндөгү мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн абдан олуттуу жана маанилүү иш-чара болуп турат. Жалпы республикалык тест бул абитуриенттердин Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн белгилүү бир сынактын негизги бир түрү болуп эсептелинет. Жалпы республикалык тесттин негизги максаты эмне? Бул эң биринчиден ушул окууга тапшырып аткан абитуриент жогорку окуу жайында окуп кетүү жөндөмдүүлүгү барбы? Мына ушул биринчи максаты болуп эсептелинет. Өзүңүздөр билгендей, жалпы республикалык тест негизги мазмуну эки бөлүктөн турат. Негизги түзүлүшү десек болот. Бул биринчи негизги тест, экинчиси бул предметтик тесттер. Жалпы республикалык тесттин негизги тесттин бөлүгү бул окуу жана түшүнүү бөлүгү болуп эсептелинет. Биз бүгүн кыскача өзүбүздүн баарлашуубузда биз окуу жана түшүнүү деген бөлүккө өзгөчө басым менен токтолобуз. Негизги тесттин бул бөлүмүндө окуп түшүнүү бөлүгүнө 60 мүнөттүк убакыт берилет. Албетте, азыркы учурда буга чейинки тапшырган абитуриенттердин же болбосо бул тестке катышып жүргөндөр көп учурда ушул нерсеге айтылат. Бул окуп түшүнүүдө убакыттын тардыгы дейт. Бирок бул бардык дүйнөлүк стандарт боюнча эсептелип чыккан, дүйнөлүк стандартка ылайыкталган тесттин түрү. Бул убакыттын ичинде окуучулар бардык суроолорго жооп берүүгө шарты бар. Экинчи, бул бөлүмдө эки ири текст жана эки үзүндүү текст берилет. Биринчи көлөмдүү текстте 10 суроо, экинчисинде 10 суроо берилет. Ал эми экинчи үзүндүдө эки үзүндүгө биригип бир 10 суроо берилет дагы. Жалпы жонунан 30 суроо коюлган. Жалпы тексттин мазмунуна токтолсок, көлөмдүү тексттердин мазмуну бири-бирине сөзсүз эле байланышкан же болбосо бири-бирин улаган текст болушу мүмкүн эмес. Алар толугу менен эки багытта ар кандай мазмундагы тексттер болот. Ал эми тескерисинче үзүндүү тексттер булар бири-бирине улаган же болбосо бири-биринин маанисине экинчи шайкеш келген тексттер болушу бул талапка ылайыктуу. Андан кийинки пунктубуз бул берилген тексттер кандай мазмунда болот? Бул биринчиден булар гуманитардык, социалдык жана табигый илимдердин тармактарынан алынган тексттер болот. Эч качан бул окуу программасына кирген материалдар тесттик суроо катары же тапшырма катары берилбейт. Андан кийин текстке карата берилген суроолордун жообун табуу үчүн тексттин сол тарабында саптар белгиленген. Бул ар бир 5-чи сап өзүнчө сан менен коюлган. Бул кандай максатта? Бул эң биринчиден тексттин суроолорундагы тапшырмаларда саптар көрсөтүлөт. Биринчи, мисалы үчүн 10-чу, 15-чи саптардагы айтылган сөздөр менен 20-25-чи саптардагы айтылган ой эмнеси менен дал келет деген сыяктуу суроолор келе турган болсо, анда окуучулар саптарды санап отурбастан дароо эле ошол жазылып турган, көрсөтүлүп турган саптардагы суроону, сөздү таап туруп эле алар батыраак жообун табууга абдан ыңгайлуу болуп берилет. Андан кийин тексттин суроолору ошол тексттин маалыматына гана чегинде болуш керек. Тексттеги айтылбаган маалыматтарга суроо берилбейт. Дагы бир нерсе, эң маанилүү нерсеси, бул туура жооп дагы дал гана ошол берилген маалыматтын чегинде гана болот. Дагы биз токтоло турган дагы нерсе, дагы эскертип кете турган нерсе, окуу программасынын мазмуну жөнүндө. Албетте, берилип аткан тексттер сөзсүз ошол мектеп программасындагы алган окуучунун билим деңгээли, алардын жаш өзгөчөлүгү жана алардын кабылдоосуна ылайыкталган тексттер келет. Ал жерде эч качан бир ачыкча бир терминдер же болбосо илимий стилдеги тексттер ал жерге сунуш кылынбайт. Окуу түшүнүү бөлүмүндө абитуриенттердин окуп түшүнүүсүнө жана ой жүгүртүүсүнө, алардын билгичтигине негизги басым коюлат да. Башкача айтканда, текстти окуп, текстти түшүнүп, ага суроо берүүдөгү негизги биз окуучулардын, абитуриенттердин кайсы билгичтиктерин аныктай алабыз. Бул негизги басым мына ушуга коюлат да. Биринчи, тексттеги негизги ойду бөлүп көрсөтүү. Албетте, текстти окугандан кийин абитуриенттер тексттеги негизги ойду табуу булардын негизги милдети болуп эсептелинет. Бул ошого абитуриенттин жөндөмдүүлүгү барбы? Демек, биз бул учурда
абитуриенттердин текстти түшүнө билүү билгичтигин аныкташыбыз керек. Экинчи учурда окуучулардын экинчи бир дагы билгичтигин аныктоо бул окуучулардын тексттин бир идеяны экинчисине же болбосо бүтүндөй бир тексттин мазмунуна салыштырып көрүү. Бул дагы окуучулардын текстти түшүнүүсүн, аны кандай кабылдоосун аныктоо үчүн берилет. Дагы бир пунктубуз болсо тексттеги себеп натыйжасын байланыштарын аныктоо. Тексттин кайсы бир бөлүгүндө, кайсы бир саптарында тексттеги берилген оюнун бир себептери берилет. Ал эми абитуриент болсо ошонун текст боюнча анын натыйжасын табышы керек да. Бул учурда биз окуучулардын ой жүгүртүүдөгү өзгөчө бир сапаттарын аныктай алабыз. Бул себеп натыйжасын билүү деп эсептелинет. Текстте ачык айтылбаган, кыйыр түрдө берилген жалпыланган ойлор берилиши мүмкүн. Бул окуучунун так маалыматты аныктоо жөндөмдүүлүгүн, башкача айтканда негизги идеяны табуу жөндөмдүүлүгүн аныктоо үчүн берилет. Дагы тексттеги сүрөттөлгөн көрүнүштөрдү, окуяларды жана мисалдарды өз ара салыштыруу. Бул мындай тапшырмалар тексттеги саптар менен көрсөтүлөт. Үзүндүлөрдө же болбосо бир кандайдыр бир ойду өз ара салыштырып, андан жыйынтык чыгара билүү, жыйынтык чыгара билүүсүн аныктоого багытталат да. Ошондой эле дагы бир кийинки абитуриенттердин билгичтиктери автордун ой жүгүртүүсүн, логикасын баамдоо жана көз карашын түшүндүрүү. Бул убакта автор мисалы үчүн кайсы багытта бул текстти берди? Бул анын ой жүгүртүүсү, эскерүүсү болобу, ой толгоосу болобу, же болбосо кайрылуусу болобу? Бул учурда автордун негизги логикасын баамдөөгө басым жасалат. Андан кийин тексттин түзүлүшүн жана анын мазмуну менен болгон байланышын түшүнүү, тилдик көркөм каражаттан ролдорун аныктоо болуп эсептелинет. Бул учурда көбүнчө басым коюлган нерсе сөздөрдүн лексикалык маанисин түшүнө билүүсү. Тексттерде көбүнчө мисалы үчүн сөздүн маанисин талдай билүү, сөздүн маанисин таба билүү, же болбосо фразеологизмдердин же макал лакаптардын же учкул сөздөрдүн маанисин талдай билүү жөндөмдүүлүктөрүн аныктоого айланат. Бул окуучулардын сөз байлыгын же сөздүн корун аныктоого негизги билгичтигин аныктоо болуп эсептелинет. Биз булардын баарын айтып жаткандыгы себебибиз, биз окуучуларга эмнеге жөндөмдүү болушу керек, текстти окуганда алар эмнеге басым коюшу керек, мына ушул негизге көңүл бура турган нерсе. Биз сиздерге, урматтуу абитуриенттер, мына ушул нерселерди практика жүзүндө аныктоо үчүн, талдоо үчүн тиркеме катары өзүнчө текст берилет. Сиздер ошол текстти окуп, ошол текстти түшүнүп бүткөндөн кийин биз мындан кийинки ролигибизде же мындан кийинки жолугушуубузду уланта алабыз. Анткени текстке карата биз суроолорду берип, ар бир суроого карата жоопторду жана ал суроолордун кандай багытта түзүлгөндүгүн, эмне үчүн түзүлгөндүгүн жана ал кайсы суроо туура эместигин аныктоо үчүн биз кийинки жолугушуубузда улантабыз жана ал жөнүндө сүйлөшөбүз. Рахмат.